Чүй районунда суу ресурстарынын климаттын өзгөрүүсүнө жана табигый кырсыктарга туруктуулугун жогорулатуу долбоору өз ишин ийгиликтүү жыйынтыктады. Анын алкагында аймак атайын эксперттер келишип, айыл чарба жана суу багытындагы тажрыйбалар менен алмашып, бөлүшүүгө мүмкүнчүлүктөр түзүлдү. Эгилген жүгөрү, беде. Бүгүнкү күндө бул долбоор өзү негизи 2019-жылы башталган. Өзү мөөнөтү 5 жыл. Быйылкы жылдын аягына мөөнөтү бүтөт. Жалпы каралган каражат 46 миллион долларлык каражат каралган. Андан сырткары бул долбоордун бир өзгөчөлүгү чарбалар аралык каналдарды реабилитациялоо, модернизациялоо иштери болот. Анан кийин ички чарбалык спалардын деңгээлинде иш алып барылат, ички чарбалык каналдарды реабилитацияланат. Аталган долбоор Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн жана Азия өнүктүрүү банкы тарабынан 2020-жылдан бери өз ишин алып барып келет. Анда инфраструктураларды жакшыртуу менен бир катарда фермерлерге жеринен агартуу, окутуу иштерине көмөк берүү дагы каралган. Мындай иш-чараларда дыйкандарга тренингдер өткөрүлүп, анда катышуучулар жер иштетүүдөгү заманбап ыкмалар, багбанчылыктагы суат иштери боюнча адистерден маанилүү кеңештерди алууга жетишишкен. Жыйынтыгында тургундардын айыл чарбадагы жумуштарына пайдалуу, сапаттуу өрөөндөрдү алууга түрткү берген. Бул 4 жылдын ичинде биз бул долбоордо көп негизги максаты долбоордун жанагы суу чарба каналдарын оңдоо, аларды анан биздин максат суу пайдалануучуларды сууну үнөмдүү пайдаланууну үйрөтүү, окутуу. Ошонун эле негизинде биз суу пайдалануучулардын ассоциациясынын дагы билим деңгээлин ишин жакшыртуу. Ошо эки багытта иш алып бардык. Биздин иш пландардын ичинде биздин агрономдор кайсы эгинди мына климатка байланышкан эгиндерди өстүрүүнү үйрөтүп аттык. Андан кийин тажрыйба алмашууларды мында өткөрдүк. Бул боюнча Ошко бул жактан барып келишти. Биринчи Жалал Абадта өттү, Ош Чүй Жалал Абадка барды. Кийин биз Ноокат менен Ошту бир өткөрүп туруп, ал жака Жалал Абад менен Чүйдү алып бардык. Эми мына долбоор аяктап атат. Долбоордун аякташына келгенде биз ошол жактагы дыйкандарыбызды, АВПнын жетекчилерин бул жакка алып келдик да. Эмне бул жерде жаңылыктар бар. Баса белгилей кетсек, бул долбоор менен 17 суу колдонуучу ассоциациялары кызматташып келет. Жардам менен арык каналдар жаңыланып, сугат жерлерге суулар убагында ага баштаганы кургакчылыктан айыл чарба өсүмдүктөрүнүн тез куурап калуусуна бөгөт койгон. Андан тышкары табигый кырсыктардын алдын алуу багытында өзгөчө кырдаалдар министрлигине атайын техника алынып, ыкчам иш алып барууга шарттар түзүлдү. Мурда биз сууду көп коюп, жер мындай ооруга чалдыктырып алып келебиз да. Сууду көп койгондон кийинчи, анан сууду аз койсоңор, жер оорубай, түшүмдүүлүк жакшы берет дегендерге элдерге жеткизип, элдер менен тыгыз иштешип пайдаланып келатабыз. Элдер анан бизде именно мен өзүм иштеген Кара Дөбө СПАда 1 гектар жерге суудун налогун 2000 сом төлөшөт да. Бул жактарда бир суу койгонго 300 сом алат экенчи. Элдер төлөйт экен, СПАлар алат экен ошондой кылып договор менен. Ушулар жакшы экен. Биз катышуучулар долбоордун бийик деңгээлин баса белгилешип, мындан арыда кызматташууга даяр экендигин билдиришти. Ал эми уюштуруучулар жаратылыш ресурстарын коргоого, аймактардын өнүгүүсүнө долбоор өтө чоң салым кошконун айтып өтүштү. Эми бул суу чарбада иштеген себеби ар бир райондор, областтар менен тажрыйба алмашып атабыз. Мен билгеним, былтыр Ноокат районуна барганбыз. Ноокатта бир эле жерден 2 урожай алган. Көрдүк да. Биринчиден картошка эгиптир. Ошо картошканын эң астыңкы сортто эгилген. Кийинки учурда жүгөрү эгиптир. Жүгөрдөн дагы биз барган убакта жүгөрү бышайындап калган экен да. Аларга суу кеч барат экен, бирок урожай жакшы алышат экен да. Анан биз кеңири жерлерде дагы мындай көрүп атабыз. Жакшы эми тажрыйба алмашкандан кийин ошол жерге ошону алып келели деп биз картошка эктик да. Ошол баланын эмесинен үрөнүн сурап туруп.
Бул долбоор суунун баалуулугун, аны эффективдүү пайдалана билүүгө чакыруу менен дыйкандарга жакшы түшүм алууга жардам бере алды. Мурат Жолукеев, Жумабай Исманалиев, УТРК Чүй.